Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Кой Ташка Атамбаевди колдоп Абдил Сегизбаев жана Улан Исраилов келди. Сегизбаев эмне деди? Бүгүн 29-июнда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев жана ИИМдин мурдагы башчысы Улан Исраилов келди. Бул тууралуу Супер KG порталына Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында алар экс-президентти колдоо максатында Кой Ташка келди. Сегизбаев Атамбаев менен жолукту. Ал экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу боюнча мыйзам кабыл алынгандан кийин бул жерге келүүнү чечкенин айтты. Сегизбаев жогорку кеңештин бул чечими Конституцияга каршы келерин айтып, өлкөгө туруктуулук керектигин белгиледи, деди Жолдубаева. Мындан тышкары ал башкы прокурор Индира Жолдубаеванын Кой Ташка келбегенин кошумчалады. 27-июнда жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу чечимин кабыл алган. Атамбаевдин тушунда Абдил Сегизбаев 2015-жылы, 2018-жылдары УКМКнын төрагасы, Улан Исраилов 2016-2018-жылдары ИИМдин башчысы болгон. Индира Жолдубаева 2015-жылдан 2018-жылдары башкы прокурор кызматын ээлеген. Өзбекстанда аттракцион кулап 20 жаштагы кыз каза болду. 28-июнда Өзбекстандын Жизак шаарындагы Истиклол Сейил багында аттракцион кулады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалым болгондой, аттракциондо адамдар болгон. Видеодо көрүнгөндөй иштеп жаткан аттракцион экиге бөлүнүп жерге кулады. Анда адамдардын кыйкырыктары угулуп, күбөлөр окуя болгон жерге дароо кеткенин көрсө болот. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча кырсыктан улам 1999-жылы туулган кыз каза болгон. Аттракцион 7 метр бийиктиктен кулады. Анда 8 адам болгон. Аттракцион март айында иштей баштаган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Дүйнөдө катуу ысык болушу күтүлүүдө. 2019-жылдын июнь айынын соңунда дүйнөдө катуу ысык болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык, окумуштуулардын жана метеорологдордун божомолунда аптап миңдеген адамдардын өлүмүнө жеткириши мүмкүн. 2003-жылы Европада катуу ысыктын кесепетинен 70 000 адам каза болгон. Былтыр жайында Германияда 1000ге жакын адамдын өмүрүн алып кеткен дешет окумуштуулар. Июндун соңунда эң жогорку температура Европанын батыш жана борбор бөлүктөрүндө байкалат. Испаниянын жана Франциянын айрым аймактарында бир нече күндүн ичинде температура 40 градустан жогору болот. Францияда абанын температурасы 45 градуска жетип, улуттук рекорд болушу ыктымал. 2003-жылы 44 градус болгондо 11 000ден ашуун франциялыктар каза болгон деп айтылат маалыматтарда. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча июндун соңунда жана июлдун башында өлкөдө максималдуу температура 36 градуска жетет. Кайра калчылдаган Ангела Меркель, негизги версиялар айтылды. Журналисттер, кабарчылар, дарыгерлер канцлер айымдын абалын түшүндүрүүгө аракет кылышкан. 27-июнь күнү жаңы юстиция министрин дайындоо иш-чарасына катышып жаткан президент Франк-Вальтер Штайнмайердин сөзү учурунда Германиянын канцлери Ангела Меркелдин бүткөн бою калчылдаганы байкалган. Бул расмий иш-чарада канцлер айымдын саламаттыгын начарлап кеткен биринчи учур эмес. 18-июнда Украина президенти Владимир Зеленскийдин Германияга сапары маалында дагы калтырап чыккан. Биринчи жолкусунда Меркель кант диабетинен улам катуу суусап, өзүн начар сезгенин айткан. Ал эми экинчисинде канцлердин иш башкармалыгы Меркелдин абалы жакшы экенин айтып, Япониянын Осака шаарындагы ири саммитке жана Евробиримдиктин саммитине катыша турганын белгиледи. Психологиялык абал. Чет өлкөлүк гезиттери өкмөттөгү маалымат булактарына таянуу менен экинчи рет калчылдоосун психологиялык себептер шарттаганын жазып чыгышты. Өткөн жолкуну эстөө жаңысын шарттады. Бул психологиялык процесс Германиянын жогорку кызматтарын ээлеген адамдарга жеке дарыгер каралган эмес. Аппарат жетекчиси Хельге Браун билими боюнча анестезиолог жана реанимация бөлүмүнүн дарыгери экени жакшы болуптур деп айтылат макалада. Жумуштагы стресспи? Ал эми дагы бир гезиттин түзүүчүсүнүн бири Бертольд Коллердин Меркелдин саламаттыгына арналган макаласы Меркель калчылдай баштаганда тарпаңдыган жоорулар көбөйөт деп башталат. Бийликте 14 жылдан бери турган Меркель бардык жагынан туруктуу бекем адам экенин көрсөттү. Ошол оор жүктүн баары эми чыгып жатат десек болобу деп суроо салат журналист. Эми Меркелдин ээлеген кызматынын маанилүүлүгүн эске алганда канцлер өзүн жакшы сезип жатат деген жупуну жоопко эч кимдин ичи чыкпай турганы айтылат. Ага карабастан макалада Меркелдин Японияга эч кыйналбай кадимки өкмөттүк учак менен учуп кеткени белгиленген. Дагы бир журналист Франц Юзер Вагнер Меркелдин талуу бир жери байкалып калды деген пикирде. Кептин баары канцлердин калчылдабашы керектигинде. Канцлер калчылдаса демек өлкө калчылдайт. Канцлердин ден соолугу чың болушу зарыл.
Таңзарда туруп түндүр окумуна чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Чырметүүгө убактысы жок. Биздин канцлер нервден, кан тамыр менен булчуңдардан жасалган, өзү болсо жүрөк менен жан дүйнөдөн турат, деп жазган Вагнер. Ал эми Дартына комментарий берип жатып саламаттыгынын начарлашына суунун жетишсиздиги, гипогликемия жана гипогликемиялык шок себеп болушу мүмкүн экенин белгиледи. Аягында ушунун баарын көтөрө алабы деп суроо салган. Автор мындай абалга тыным алууну билбей иштеген адам кабылышы мүмкүн экенин айтты. Христиан-демократиялык партиядагы саясатчылардын бири айткандай, Меркелдин кызматтан эртерээк кетиши тууралуу ойлонушубуз керекпи деп айтылат макалада. Олуттуу ооруга жума сайын чыккан Fox басылмасы биринчи окуядан кийин эле дароо эксперт менен маектешип, дарыгер Меркелдин олуттуу илдет менен ооруйт деген версияны да карай жүрүү керектигин билдирген. Зеленский менен жолуккан учурдагы Меркелдин абалына өтө эле тынчсыздануунун кереги жок деген Якоб Бергер экинчи жолкусунан кийин тез арада медициналык себебин табуу керектигин айткан. Бирок дарыгер дароо эле Паркинсон оорусун четке какты. Анын айтымында, Меркелдей болуп бир иш-чарадан экинчисине чуркап иштеген адам бардык оорусун дыккат жашырып коюшу мүмкүн, бирок дарыгерлер баарын билүүгө аракет кылышы керек. Британияда күйөөсүн үй жыйнаш деп суранган аял камакка алынды. Түгөлөр 2012-жылы интернет аркылуу таанышып, 2 жылдан кийин баш кошушкан. Британиянын Норт Йоркшир графтыгында Катчерик айылынын тургуну Валери Сандерс спорт залга көп барган, күйөөсүн үй жыйнаш деп сурангандан кийин 17 саат бою камерада отуруп чыкты. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, окуя 2018-жылы эле башталып, жакында аяктаган. Сандерс 14 ай мурда күйөөсүнө үй жыйнашып кой деп кат жазып таштап кеткен. Эркек киши полицияга кайрылып, аялы аны тыкыр көзөмөлгө алып жатканын айтып арызданган. Ал эми азыр кылган аракети туура эместигин, бирок учурунда андан башка айласы калбаганын айтууда. Ал менин күн сайын иттердин артынан тазалап жүрүшүмдү талап кылган, дейт полицияга арызданған эркек. Түгөйлөр 2012-жылы интернет аркылуу таанышып, 2 жылдан кийин баш кошкан. Аялдын айтымында, үйлөнгөндөн кийин күйөөсү жумуссуз калып, болгон убактысын спорт залга арнай баштаган. Жолдошунун мындай аракети ага жакпагандыктан үйдө да кичине каралашууну өтүнгөн, бирок күйөөсү мындан баш тарткан. Алардын мамилеси сотко чейин жетип, аял 17 саат камерага отуруп чыккандан кийин ажырашууну чечкен. Урматтуу депутаттар, кыргыз чиновниги үчүн эң чоң жаза бул отставка. Биз ушуну түшүнүп калдык. Эмне үчүн ал буга чейин жасаган иштерине, мыйзамсыз иш койгонуна, могул жерде отурганда мына УКМКнын мурдагы төрагасы, генералдык прокурор адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда, ушул жерде чиренип отурушкан. Бизге каяш айтып, тим эле титиреңдеп. Эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставкага кетирип коюшубуз керек? Мындай болбош керек. Алар буга чейин жасаган иштерине канча адамдын тагдыры менен ойносо, саясий заказдарды кандай аткарып келген болсо, ошонун баарын азыр жооп берсин. Мына президенттик аппарат башчысы турат, коопсуздук кеңешинин төрагасы турат. Ушул жакында кызматтан алынган адамдарды биз келечекте башка жаңы келген УКМКнын башчысы, жаңы келген башкы прокурор саясий заказдарды аткарбаш үчүн, алар адилеттүү иштеш үчүн, калыс иштеш үчүн, эл үчүн иштеш үчүн алардын жоопкерчилигин алып башкаларга сабак боло турган кылышыбыз керек. Мына ошондо Кыргызстандын келечегинде мындай окуялар кайталанбайт. Ана жөн эле жазага алып эле отставкага кетирип койгоч менен чектелип калган бул болбойт. Рахмат. Демек биз ошондой шылуундар экени бардык жактан ал белгилүү болду. Канча партияны куруткан шылуунга биз ишенишибиз керек. Ага бапесте узатышыбыз керек. Өзүбүздүн эр азаматыбызды камашыбыз керек. Урматтуу. Мен коет сөздү бөлбөңүз, мен бүтө элекмин сөзүм. Мен мындай айтар элем. Негизи ушундай жала менен жүргөндөрдүн баары жакшы болбой атат. Бул жерде Илим мырза да баягы айтты эле, мен кыйналып атам. Түнкү 3-кө чейин кыйналып жүрүп, аягы мына аварияга кабылыптыр да. Баягы күнү айтты эле, абдан кыйналып атам, жүрөгүм кыйнап. Илим мырзага баарыбыз тең азыр Кудайдан тилеп, ошо ден соолугун тилейли. Бирөөнүн өлүмүн тилегече өзүң ден соолугун тиле дейт Кыргызда. Ошондуктан урматтуу депутат, ушул жерден мен дагы бир айтып кетет элем, Илимге ден соолук тилеп, колдон келишинче Кудайга тилек кылайлы. Процедуралык маселе боюнча 6-чы микрофон Сөз бериңиз. Сиз мени түшүнбөй калдыңыз уже. Сиз кыргызча үйрөнүп алыңыз, Адил мырза. Мен айтып атам, силер кыйнап жүргөндөн ар бир жумушту кылдырып, ал ушул жерде айтты деп атам. Ал менин жүрөгүм кыйналып атат. Бул айтат, муну айт, бул айтат, муну айт, баарыңарды кыл. Сиз сөзүңүздө момунтип атат. Бирөөнүн өлүмүн тилегенче өзүң өмүрүн тиле деп. Демек сиз айткыңыз келип атат да, мен Илим мырзанын өлүмүн тилеп атырмынбы?
Siz düşünөсүзбү сөзгө? Же баягы арыңге жала жаап жүрүп көнүп калдыңарбы азыр мына? Ушул 120 депутат отурса да коя туруңуз. Депутаттын ар намысына сөз келе турган сөз айтып атат бул жерде. Сиз мени коргошуңуз керек азыр. Siz mага кыйкырбаңыз. Менин сөзүмдү башкача кылып айтасыз бу жерде. Сиз айтсаңыз, Aradan beri alып барыңыз өзүңүз, жантан бери кыйкырып атасыз. бул эмне деген сөз? Мен түшүнбөйм, урматтуу төрага. Сиз азыр алып баруучу катары айтышыңыз керек. Абдил мырза, сиз сөзүңүздү түшүнүп алып туруп сүйлөңүз деп. Сиз сөздү мына 120 депутаттын көзүнчө башка жака оодарып жала кылбаңыз деп айтышыңыз керек да. Урматтуу төрага эмне кылып отурасыз сиз бул жерде? Урматтуу Садык Серияс, мен дагы ушул Абдил мырзага окшоп түшүндүм сиздин сөзүңүздү. Анда мен айтып коеюн, анда Эми түшүндүрүп түшүнбөсөңөр. атпайсызбы буну? Мен түшүндүрүп айтып коеюн анда. Ооба. Мен түшүндүрүп бар. Мен сизди көрсөтүм жок. Сөздөрүңдү түшүндүрүп бар. Мен сөзүмдү сиз да Сөз түшүндүрүп айтып коюңуз. Только ушу эмне деп айтканыңызды түшүндүрүп айтыңыз. Только бири-бирибизге асылмай жок, түшүндүрүп айтасыз. 6 микрофон 1 минут калган берип койгула. Мына сиз да түшүнбөй калыпсыз. Мен айтып атам, могул жакта Элим мырза отурган, баягыда эле отурган. Белизгейт боюнча. Белизгейттин ташталганын чыкта эмнени сүйлөгөнүн билбей калышты азыр өзлөрү. Ошондо айткан, ай кыйналып бүттүм мен дагы. Бирөөңөр келесиңер, муну айт дейсиңер. Бирөөңөр келесиңер, муну айт дейсиңер. Мен эмне кылайын деп сөзү бар. Стенограмманы көтөрсөңөр. Эми аны 3кө чейин ал жүрдү да калды байкуччу. Ошол жерде ар бир айткан эртең эмне материалды чыгарам депчи. Түндө эмесе нормальный адам бар уктайт да саат 8-де 10-до. Мен ошону айтып атсам, Абдил мырза сөздү бөлөкчө кылып туруп атат. Сиз мага 1 минут бердиңиз, 1 минут бердиңиз, мен сүйлөп коеюн. Абдил мырза, мындай жаланы токтотуңуз. Көз көрүнө жала жазып атсыңыз. Сиз кечирим сурап коюшуңуз керек, эгер жигиттик намысыңыз болсо.